Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмонов заманыбыздын залкар акыны. Азыр балдар силерди кыргыз адабият сабагы жолто болбой сабакта бири-бирибизди угалы. Анда эмесе сабагыма кайрылып, ортого мен сунушумду таштайын, жагымдуу маанай түзүп барыңа жылмаюуну алгач өзүмдөн баштайын. Бүгүнкү биздин сабагыбыз Алыкул Осмоновго арналат. Алп акындын өмүр жолу баштан аяк баяндалат. Бизге берилген чакан убакыттан силерге берем жаңы маалымат. Сабагым ийгиликтүү болсун үчүн алдыга коем 3 максат. Алп акындын өмүр жолунан толук маалымат ала алсаңар, анда менин алдыга койгон биринчи максатым ишке ашар. Мен берген бардык маалыматты толук кайра айта алсаңар, көркөм сөз каражаттарын өз кебиңде колдоно алсаңар, экинчи максатты ишке ашырганыңар, анда балдарым силер азаматсыңар. Жооп берсеңер соболум бар силерде. Кана айткылачы баарыңар. Эмне үчүн акын же жазуучу болуп кетпейт бардык эле адамдар? Берилген шык жөндөм талант бирдей болбойт бардык эле адамда. Эгерде учурбай бекем кармай алса, талантты да өз убагында байкаса. Кебиме кулак салсаңар, сабактын жүрүшүн өтөйүн, көркөм баяндап кебимди көңүлүңөрдү маегиме бөлөйүн. Алыкул Осмонов Панфилов районундагы Капталарык айылында 1915-жылы кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ал жаш кезинен эле ата-энесинен ажырап, жетимдиктин азабында, турмуштун кыйынчылыктарында башынан өткөрөт. 1925-жылы Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынат. Бир аздан кийин эле балдар үйү Токмок шаарына көчүрүлөт. 1925-28 жылдары ошол балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ырда жазып көрөт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий ийримге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930 Сабаттуу Бол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап анын ырлары газета журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933 жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылык иштин артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Бар бололу түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылын бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдору бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт. Тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирисе да бир гүлдөйт. Бул саптарды окуганда Алыкул Осмонов жаныбызда тирүү бойдон тургансыйт. Чыныгы поэзияга тизе бүгүп, таазим кылууга аргасыз кылат. 1935-50 жылдардын аралыгында ал 10дон ашуун ыр китептин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мойдом аттуу ыр жыйнагы 1950 жылы Москвадан орус тилинде басылды. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты. Алыкул Осмонов эң мыкты котормочу да болгон. Айрыкча акындын жеке турмушу ары татаал, ары өксүктүү. Жашынан учук оорулуу болуп, жаш жанына тынчтык бербеген катуу илдетке чалдыгып, кан жөткүрүп калды. Бир жагынан айыкпаган кесел акынды алсыратып чүнчүтсө, экинчи жагынан көксөп жүрүп көргөн кызы Чипара айына жетпей чарчап калды. Буларга кошумча жары Зейнеп менен турмуш оту күйүшпөй көйүнчү жалгыз түнт жашады. Айтылуу Алыкул акын чыгармачылыгы гүлдөп, поэзиянын не бир керемет сырларын ачып, анын не бир бийик белестерин ашып бараткан мезгилде 1950 жылы бар болгону 35 жыл жашап, узак жыл жанын кыйнап келген дарттан, кургак учуктан каза тапты. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Акындын алгачкы ыры кандай аталат? А. Ата журт, Б. Кызыл жүк, В. Бөбөккө, Г. Музыка. Туура, Кызыл жүк. Алыкул Осмоновдун туулган жери кандай аталат? А. Кетмен төбө айылы, Б. Бөкөнбаев айылы, В. Капталарык айылы, Г. Кызыл суу айылы. Туура, Капталарык айылы.
Акындын кызынын аты ким болгон? А. Зейнеп, Б. Зуура, В. Жипар, Г. Жайнагүл. Туура, Жипар. Азаматсыңар балдар. Үйгө тапшырма. Алыкул Осмоновдун өмүр баяны боюнча түшүнгөнүңөрдү кыскача эссе кылып баяндап жазып келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.